Салам достор. Эсиңиздерде болсо, Жылдыздар кесин алмаштырат долбоорунун мурунку берүүсүндө шоу дүйнө өкүлдөрү өздөрүнүн курулуш компаниясында иштеп, курулуш иштери менен алектенсин деген тапшырма берилген болчу. Курулуш бир эмеде, имаратта кладка коюп, кирпич коюп, кладка коюп, же подсобник болобу кирпич кое албаса, же эгерде кранды билсе, кран менен иштесип, ошондой бир ушундай кылышсын. Ал эми менин колумда мына курулушчунун кийимдери турат. Ал эми бул кранды шоумен тамада Санжар Мыкыев айдайт. Келе атасызбы? Кандайсыз? Бул кийимдер сизге? Санжар Мыкыев берилген форманы кийип, кран башкарууга киришти. Бул анын алгачкы тажрыйбасы болгондуктан кранды кантип башкаруу керектигин адис түшүндүрүп берди. Жан келип атасың. Эми сен эч эмеден камсанабай, өзүң мурда окугандай эле, эчтемеден коркпой, эчтемеден ойлонбой, жакшынакай иштей бериш керек. Мына бул деген биздин өнөр да. Бул поворот. Направо, налево. Жөндөй ылдый түшөт да. А бул болсо стрела жерде ылдый кыласың да. А бул болсо поворотник налево, направо. Бул болсо кичинекей как деген жанагы эң үчүнчү да передатка. Ошону ылдый өйдө түшүп кетесиң да. А муну эми поворот кыласың. А бул чоң кактыгы, чоң кактыгы теги какта, то чоң ылдыбай. Ошону да. Ошондон анан коркпо. Эч коркпо. Өзүңдү эркин карма, эркин сез. Эркин кармап, эркин сезсең иштеп кете аласың. Эркин кармасаң болду. Тамам иште, үйрөндүңбү? Болду. Мына азыр көрөсүң кандай иштешти. Мен азыр бияка чыгып турам. Хорошо. Азыраак кетип үстүбүзгө кирпич түшүрбөймүн. Жок. Түшүрбөйм. Нормально иштеп турам. Курулуп жаткан 9 кабаттуу үйдө кран башкаруучунун орду абдан чоң жана жоопкерчиликтүү. Анда тиешелүү курулуш материалдарын жумушчулар айткан жерге жеткирип берүү керек. Өзүңүздөр көргөндөй, артта Санжар мырза ишин баштады, абдан бир берилүү менен иштеп аткан учуру. Ал эми ага чейин биз Роза айым экөөбүз үстүңкү кабатка чыгып кирпич коебуз. Даярсызбы? Дайынмын. Мен сизге анда бул каска. Жүрүңүз. Аябай сонун жарашып калды. Сиздин бир айтканыңыз бар эле да, кирпич коюп, ал тургай кирпич куйчумун деп айтканыңыз бар эле. Ал качан, кайда болду эле? Кирпич эмес эме. Бизде ар жердин өзүнүн диалектикасы бар го. Мен кичинекей кезинде апам времянка курганбыз да, апам экөөбүз. Ошондо мен көбөрак куйчум. Тоголок момундай ылайдан жасалган тоголок да. Өзүңүздүн колуңуздан жасалган үйдө жашадыңызбы анан? Дагы эле жашап атабыз. Ал времянка да. Ал жерде той топур болгондо ошонун ичинде дасторконго нан, пан, идиш аяктарын бүт баары ошол жакта болот, ошол жактан чыкпайбыз. Анда эмесе үстүгө көтөрүлгөн эле. Чарчап калдык. Мен өлө чарчадым. Жүрүңүз, бул жакта экен жумуш. Саламатсыңарбы? Айдар деген мырза баарын түшүндүрүп берет. Саламатсызбы? Ой, саламатсызбы. Ишилгер болсун. Ой, айтканга келсиз анда бир жакшы келдиңби, кандай? Ой, сизди күтүп атабыз. Мына келет жок, ана келет жок, ошо келди. Ошо сиз келипти бүтүрөт деген убакыт менен келип отурабыз деп сизди чакырган себебибиз ошо болчу. Эме? Мага бир комнаталуу үй бересиңер дейм. Сөзсүз эмес жок. Айымдарга оорчулук болбойбу? Эч оорчулук болбойт. Илгери ушундай эле айымдар, кыздар шугакчы, кирпич койчу, бетон койчу. Бул да чыгармачылык эмети керет да. Эң жакшы нерсе. Келиңиз сизге көрсөтөм, кандай кылып коет, кандай. Муну бизде раствор дейт, көрдүңүзбү? Ооба. Растворду алабыз. Бияка таштайбыз мына. Азыр мындай кылабыз, жазабыз. Мына жазып алабыз. Анан кийин кирпичти алабыз, кирпичти алабыз да кирпичти ягына сайып коебуз.
Мында тұрып яқа қойып, көрдіңіз бе? Анан болып тұрып, жарым шақлап қойсын. Анан жақта мүмкін, бұл жағын алып қойылсын. Сен бағамар асталдан алып қойылсын. Көрдіңіз бе? Ава, келіңіз. Проба алып көрейін, Ені өзіңіз көріңіз. Бисмилла. Daha biraz önce Mojer azır koydunuz. bu temiz yazık gerek. Nasıl olmaz? Temiz yazık. Ava. Temiz yazık gerek. Buna gel işte Allah. Yemeyecek olup kaldı. Akılın çapılap koyuyorsun. Üstüne çapı koydun bunlar. Ошентип Роза айым адистин айтканы боюнча кирпичтерди тизе баштады. Мурда бул ишке аралашып калгандыктан Роза Шакировага кирпич тизүү оорчулук деле жараткан жок. Ушундан улам ал бул ишке дароо көнүп кетти. İyice gönüp kaldı. Kança төлөйсүңөр? Bir kibişke 6 sondan törep veririz. Yo, 6 эле сом be. Bir kibişke törep verip başladık. Ишинин канчалык жоопкерчиликтүү экенин билген Санжар Мыкыев курулуш каражаттарын бир жерден экинчи жерге көчүрүүдө кранды абдан кылдат башкарып атты. Негизи достор, кранды айдаганын укмуш деле математикасы деле жок экен. Жанында 4-5 жардамчы бар экен, өзүңчө шеф боло туруп өткөсүң кранда. Элден кран айдагандар бай эмес турбайбы. Майда Вера, мелкий майда, шаг. Негизи ар дайым жаңы жумуштарды үйрөнүп турган жаш, кызыктуу экен. Кран айдаган негизи аябай кызыктуу экен, жакты мага. Роза эжекем эмне кылып атат экенин чогуу байкап коелу. Эжеке кирпич куям деп аткан болчу. Роза жардам берип чыккан болчу. Түз болду? Бир сааттай убакытта Роза Шакировада дээрлик 2 катар кирпичти керектүү жерге тизип койду. Канчаны тиздиңиз эжеке сиз? 6 сомдон канча кирпич куйганын билбей, ушу самой 2 рядты койдум. Кирпичтин баасы канча болот, ошончодон коюп атасызбы? Ооба. Азыр кака сезон жок да, жар аз кезде кирпич эле коюп жүрөсүз. Анткени кранашты иши жакшы экен, мен урдун тойдо кран айдайм мындан кийин. Да? Саатына 6000 сом экен. Конечно. 6 саат той алып барып. Рахмат, сиз бир инфо жаңы жумуштар бердиңиздер Роза эжекебизге. Кандай да бирден Ким үй кургусу келсе бизге кайрылсын. Арзан жана Санжар жана Роза Construction деп коелу. Азаматсыз Роза эжеке. Кирпич жакшы коет экенсиз. Линиясын жакшы чыгарыпсыз. Мен кран айдайын. Эжекем кирпич койсун. А силер экшн компаниясынан үй заказ кылгыла. Бар сон болот. Жигиттер, ишиңерге ийгилик. Мен болсо өзүм жумушумду бүтүрдүм. Караң кирелек, бирок кеч кирип атат, үйгө барайын. Жумушуңарга ийгилик. Тырдап кетпейсизби? Сестирдеп берейин. Анда дагы бир жолу ийгилик каалап, Асылбек агайдын жүрөгүмө бир түшпөсүн деген ырды бир жигит суранып калды эле, ошо жалпы силер үчүн ырдап берейин. Кудай буйрса 100гө чыккыла, карыбагыла, жаш бойдон, жүрөгүңөр жаш бойдон жүрө берсин. Билгендер болсо чогурдайбыз. Ойлосом көңүл ток эле, оматы ойдо жок эле. От болуп күйгөн мезгилде 30 жаш ойдо жок эле.
абайлап жүрбөй кокустан ашыпмын бүгүн 30-дан түшсө да бырыш чекеге жүрөккө бырыш түшеле. Рахмат. Ардактуу көрүүчүлөр, жылдыздар кесибин алмаштырат долбоору мына ушинтип соңуна келип жетти. Ал эми Айдар мырза эки өнөр адамдарына баа берсин иши боюнча. Алар жумушту кандай аткарышты? Мына Санжар мырза кичине баягы кранга чыгып атканда кичине волновать этип мындай өзүн өзү мындай токтотулуп атып башында отурган, анан кийин отурганда эле бүт баары жакшынакай бүт айттым мен ага, жакшынакай сен өзүң волновать этпе, жакшынакай кыл, өзүң кандай окусаң да көрсөң ушундай кылып иштесең эң жакшы сен кранавчы сенден чыгат деп айттым. Розайым эң жакшы биздин эң жакшы биринчи номурдагы каменщик деп коебузбу же кирпич койгуч деп коебузбу, биринчи номурда болду да. Карыбагыла жакшы жүргүлө, аман болгула. Эң жакшысы аман болуп ден соолуктуулугула, ишиңизде ийгилик болсун. Сизге да рахмат айтып узатып коелу. Эми сиздердин бүгүнкү жасаган иштериңиздер жөнүндө сурайлы. Санжар мырза. Угмуш кыйраттым мен. Өз негизиме ылдыйдагы өйдө чыгарып, өйдөдөгүнү тийбеш керек экен, мен наоборот кылып коюптум азыр. Бир жумушта эки жумуш кылыптым, бирок жакшы көтөрдүм. Көтөрүп эле койсом болмок экен, бирок жакшы көтөрдүм деп коем. Роза. Эки прораб агабыздын жардамы менен бат эле көнүшүп кеттим деп ойлойм. Демек, кайсы бир учурда сиздин колуңуз тийген үйдө дагы бир бактылуу адам жашап калат экен. Кудай буйрса, ошол адам бактылуу болуп, бай болсун, ден соолуктары бекем болсун, 8-8 жыл сайын төрөп кыргыздын санын көбөйтөрсүн. Үйүнөн жылуулук кут кетпесин, себеби биздин кол тийген, Конечно. Мен көтөрүп берип Роза эжеке койгон кандай сонун бактылуу адам, Ал эми Санжар мырза менен Роза айым кийинки конокторубузга тапшырма беришет. Мен дагы менин курбуларым швейный цех иштетет. Анан ошо швейный цехтин кыргыздардын эмесинен чыккан көйнөктөрдү сатууга жардам берсин, сатсын. Сиздерге анда ыраазычылык айтабыз. Сиздердин дагы бир өнөрүңүздөрдү көрүп алдык. Бул өнөрдү өзүбүз да билчү эмеспиз, бирок ушул өнөрүбүздү ачыкка чыгарып, элге тартуулаган силерге рахмат, Суперинфо. Силер дайыма крановщик керек болсо чалгыла. Дайыма алдындасыңар силер. Кирпич кылатчы. Кирпич. Кирпичтен. Чоң рахмат. Рахмат. Супер ТВ берүүнү тартууга көмөктөшкөн Action курулуш компаниясына ыраазычылык билдирет.